Соц тармактарга Токтогул Сатылганов атындагы паркта болгон массалык мушташтын видеосу тарады. Ал болжол менен бир жума мурун тартылган айтылууда. Окуяга катышкандар окуучу же студент экени тактала элек. Мушташтын себеби да азырынча белгисиз. Чынына келгенде бул Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып кайрадан атын кайрадан коюу мен идеям деп айтсам да болот да. Мен дагы идеям болду. Жана элибиздин ошо суроолору болду да. Себеби туура Жалал Абад шаарын атыны Манас кылып өзгөрткөндө кайсы бир деңгээлде элибиздин ошо Жалал Абад шаарынын башка эле шаарлардын деле бар жерлердин адамдардын ичтери ачышып атат. Чын айтканда менин деле ичим ачышып атат. Менин деле ичим ачышып атат. Себеби баарыбыз ошо шаарда төрөлдүк, өстүк, чоңойдук, окудук дегендей ошол шаарда. Ошол шаарда бала чакабыз, тууган уругубуз жашайт. Баарыбыздын жүрөгүбүзгө, акылыбызга ошол Жалал Абад деген сөз сиңип калды да. Сиңип калды. Ошондуктан Жалал Абад шаарын өзгөртүп салуу, бир таптал өзгөртүп салуу бизге да чоочун болуп атат. Манас деген сөз, Манастын өзү ар бир кыргыздын жүрөгүндө. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Жалал Абад жок. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ошондуктан биз азыркы адамдарга, азыркы жашап аткандарга булар бир аз чоочун болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок келечекте Манас шаарында төрөлүшөт, Манас шаарында өсүшөт. Манас болуп калат. Манас бул биздин кыргыз мамлекетинде жашаган элдердин, айрыкча кыргыздардын бул руху, духу. Так. Ушул Жалал Абад шаарын Манас деп аталып калышына мен сыймыктанам. Дагы бир жолу айтайын, мындан ары биз Манаска да көнөбүз. Кээ бирлер айтып атышпайбы? Ой, Манасты таласка койсо болот эле, таластыктарга берсе болот эле деп. Ай, Манас деген бул таластыктардыкы эмес. Манас бул кыргыздыкы. Манас бул кыргыздын духу, кыргыздын руху, кыргыздын келечеги жана кыргыздын өткөн тарыхы.